қайта топыраққа айналады. Бұл дүнияда өлмей қалған адам баласы жоқ. Адам туылады, кейінінде өлімі. Коркут Ата жалпы төрт дүйнөсүнө тиешелүү маданий мурас. Ал 8-чи кылымда Сырдария боюнда жашап өткөн баатыр, атактуу акын, күүлөрдүн устаты. Пьесада Коркут Ата өлбөстүктү издегени, аны акыр артында калган ак эмгек аркылуу тапкандыгы чагылдырылган. 2015-16 жылдары жазып, 16-жылы ушул театрга коюлду эле. Анан ушул пьесаны Каракалпакстандын театры сурап, өздөрү которуп, сахнага алып чыгышкан. Ошо бүгүн атайын Бишкекке чыгармачылык сапар менен ушу Кыргызстанды көрүүчүлөргө алып келип отурат. Бул Каракалпак эли дагы биздин тектеш бир тууган элдердин бири. Ушу атайын ошо жаш режиссер Султан деген жигит абдан жакшы койгон экен. Ошо Каракалпак элине ошо биздин чыгарманы дагы таанытып, Коркуттун улуу философиясын ачып бергенге режиссеру дагы, сүрөтчүлөрү дагы, коллектив дагы абдан жакшы эмгектениптир. Мен чыгармачылык жамаатка ыраазычылыгымды билдирем. Тектеш түрк элдеринин байыркы тарыхын, турмуш тиричилигин, үрп-адат, салт санаасын, акындык өнөрүн Коркут Ата чыгармасы аркылуу жеткиликтүү ачып бере алган Боордош Каракалпакстандын өнөр адамдарынын чеберчилигин кыргыз театр ишмерлери жогору баалады. Бұл тема, Коркут Атанын темасы, бұл чоң философия. Бұл негизи тирүүчүлүктө болгон бұл түбөлүктүү тема. Ошондуктан ошол теманы коркпой туруп, кайрат жаш кезинде кандай жазса, бул бала коркпой туруп ушул спектакльди коюптур да. Мен абдан ушул балага ыраазы болуп атам. Образдар дагы аябай терең, кенен чечилиптир дагы. Анан бир нерсе айткым келет, бул спектакль негизи жерге жакын болуп коюлуптур да. Элге жакын, жерге жакын. Жөнөкөй эле ойноп атышат. Ошо жөнөкөй нерседе чоң философия бар. Чоң тагдырлар бар. Чоң тема бар да. Ошол нерсени алып чыккан экен да. Бул жаш бала болсо дагы мунун келечеги алдыда деп айтар элем. Иш-чара алкагында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министринин орун басары Түмөнбай Колдошов Каракалпакстандан келген эмгек жааматына ак калпак кийгизип, баалуу белектер менен сыйланды. Улуу даанышман, атактуу акын, чыган күүчү, музыкант, Коркут Ата жалпы түрк элине орток маданий таберик. Анын аңызга айланган басып өткөн жолу тарых барактарында жана ушул сыяктуу адабий чыгармаларда жашай берет. Арген Мажитов, Нурлан Кулиев, СТВ.